Assalamu алейкум, урматтуу биздин Москва жергесинде жана ошондой Россия жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештер, урматтуу биздин туугандар, мусапыр болуп жүргөн, иштеп жүргөн, эмгектенип жүргөн биздин мекендештер. Өзүңөр билесиңер, Москва жергесинде азыр учурда нелегал деген проверка башталган. Биринчи күндөн воскресенье күнгө чейин болот деп соц тармактарда аябай катуу тарады туугандар. Анан ушул проверка боюнча биздин маалыматтарга караганда туугандар, биздин өкүлдөр айтканына караганда, МВДнын айтканына караганда эч кандай бир официальный проверка болгон жок туугандар. Бул болгону азыркы учурда бир паника болуп кетти. Соц тармактардан, баягы группалардан, башка жактардан таратып ийишти туугандар. Бул мындай проверка туугандар ар 3 ай сайын болуп турат. Азыркы учурда туугандар монтип коркуп, анан көчөгө чыкпай, анан дагы мен уктум туугандар, баягы бир жактан учуп келген самолетторду кармап, анан андагы баягы 25-тен 45 жашка чейинки эркектерди кармап калып атыптыр деген. Буларга ишенмеңиздер туугандар. Кандай жашап жүргөн болсоңуздар, ошондой эле жашай бересиздер. Кандай көчөгө чыккан болсоңуздар, кандай жумушка барган болсоңуздар, ошондой эле чыгып жүрө бересиздер туугандар. Эч кандай бул нерседен коркунуч жери жок. Ушул видео менен туугандар башка бир группаларга, башка жактарга таратып коюңуздар туугандар. Мен дагы бир асмандан алып сүйлөп аткан жерим жок. Мен дагы бир маалыматтарды топтоп, тактап, анан кийин силерге айтып берип атам. Кыргызстандагы жаш балдардын ата-энелери, биздин досторубуздун, туугандардын ата-энелери аябай кыжаат болуп, бизге мага дарыз чалып сурап атышкан азыркы учурда туугандар. Эмне болуп атат ушундай балам учмак эле, учурбай калабы, эмне болот депчи туугандар. Бул паника алдырганын кереги жок. Ушул видео менен сөзсүз түрдө баягы туугандардын группасына, башка жактарга бөлүшүп коюңуздар туугандар. Бардыгы көрүшсүн, бардыгы билишсин. Анчалык коркоонун кереги жок туугандар. Бул кыргыздарга анчалык деле бир тиешеси жок. Бул азыркы учурда бир главный эме, бул тажиктердин эмесине бир аз көбүрөөк көңүл буруп атат. Кыргыздарга эч кандай бир коркунуч деле жок туугандар. Анан коркуп жумушка барбай койгондун же көчөгө чыкпай койгондун кереги жок. Видео менен бөлүшүп коесуздар. Урматтуу мекендештер, өзүңөр билесиңер, азыркы учурда мен розыгрыш кылып аткан учурум туугандар. Менде болгону 400 гана билет калды туугандар. Ушул видео менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Анан туугандар, менде эң көп билет алган адамга туугандар бир Матис туугандар бесплатно беремин. Эң көп ким билет алган болсо, азыркы учурда туугандар бизде эң көп билетти 30 штуктай алды туугандар. Андан көп алды. Эгерде сиздер андан көп алган болсоңуздар, сөзсүз түрдө машинени сиздер алып кетесиздер туугандар. Менин оюнумда туугандар главный призда Toyota Camry, андан сырткары туугандар 16 машина уже туугандар. Общий 17 машина болду. Туугандар, Кудай буйрса ушул 2-3 күндүн ичинде уже финал. Билеттерим сатылып бүтө бермей финалды кылып берем туугандар. Бул видеонун түбүнө өзүңөрдүн каалоо тилектериңиздерди, оомат деп жазып коесуздар туугандар. Билеттин баасы болгону 1000 рубльдан 136 приз туугандар. Алардын 17 штугу машина болду туугандар. Бирөөсү бесплатно бере турган болдум. Ким эң көп билет алган болсо. Кудай буйрса туугандар, ушул билеттерим сатылып бүтө бери менен финалды кыламын. Бул жакта Сбербанк бар туугандар, Ембанк бар туугандар. Кыргызстан ойнойм десеңиздер, бүт жактан оюнга катышып ойносоңуздар болот. Бардыгыңыздарга ийгилик, оомат каалайм туугандар. Уже 2-3 күндүн ичинде билеттерим сатылып бүтөт туугандар. Бардыгыңыздарга ийгилик, оомат каалайм. Ассаламу алейкум.